Кыргыз коомунун салттуу адамзатка мүнөздүү адеп ахлак байлыгын сактап калуу. Дал ушундай талаптар менен Кыргызстандын парламентинин кээ бир депутаттары салттуу эмес сексуалдык катнашты жазалаган мыйзамдын долбоорун талкууга алып чыгып каттады. Бирок андай мыйзамдын пайда болушу кыргыз активисттеринин нааразычылыгын туудурду. Анткени аларда мыйзам салттуу эмес багыттагы адамдарга эмес, коомдук активдүү чыгандарга багытталган деген кооптонуу бар. Кыргызстан зордук зомбулуксуз, Кыргызстан жалпыбызга. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар Кыргызстандагы укукка каршы чыккан демилгелер жана зордук зомбулукка чакырган ураандар менен тынчсызданды. Ксенофобияга жол жок. Сыйнат адам укугу боюнча адис маршка кошулуп, жарандык активисттерге каршы күч колдонуу жана баскынчылык учурларын сындап чыкты. Мои хорошие друзья и знакомые пострадали вот недавно, 5 марта, когда на Ожском базаре. Менин жакшы досторум жана тааныштарым 5 марттагы 8 март аялдар күнүнө арналган адам укугу боюнча тынч жүрүштө жабыркаган. Аларга топ адамдар кол салып сабаган. Мени кыжырланткан нерсе тартип сакчылары аларды коргогон да жок. Полиция и сотрудники районного суда Ленинского решили не защищать их. Акыркы антиактивисттик митингтердин бири Бишкектеги АКШ элчилигинин алдында өткөн. Жеңиш Молдокматов калыс жаштар кыймылынын чыгааны АКШ жана башка өлкөлөр Кыргызстандын ички саясатына киришүүсү токтобосо, кыймыл радикалдуу чараларды көрөт деп коркуткан. Чынында эле укук коргоочулар жана гей активисттер бизде майдан өткөрөбү? Алардын майданына бизде антимайдан табылат. Биз аларга жол бербейбиз. Аларды атка минерлер колдойт деп айтып жатышат. Эгер Кудай сактасын, биздин депутаттардын бири бизде майдан уюштурса, биз аларга каршы антимайдан уюштурабыз. Батыш активисттерине мисал катары Молдокматов Илья Лукашты атап, анын сүрөтүн митингде өрттөгөн. Жүрүшчүлөрдүн айтымында Лукаш майданды Кыргызстанга ташып келген жаткан. Мен азыр анын сүрөтүн өрттөйм. Бул майданчылар же гей активисттер эч убакта Кыргызстанда башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын колдой албайт дегенди билдирет. Илья Лукаш бажы биримдигине жана Россиялык үстөмдүккө каршы чыккан жарандык активист өз коопсуздугунан коркуп Кыргызстандан чыгып кетти. Азыр Лукаш Украинанын Львов шаарында качкын макамын алууга аракет кылууда. Бирок ал Кыргызстандын патриоту катары калып, биринчи эле мүмкүнчүлүк болсо кайтып келерин билдирди. Өзүмдүн өмүрүмө кооптондум. Бейтаныш адамдар коомдук унаада же кафеде мага тийишип, эмнеге сен Путинге каршы чыгып жатасың жана башка сөздөрдү айтышты. Алар мага каршы чыга башташты. Мага, менин курбу кызыма СМС билдирүүлөрдү жазышты. Илья Лукаш бул жерден сабайлыбы же үйгө чейин жеткирип барып ошо жерден кол салалыбы деген маанидеги каттар келди. Оюн аяктады, маек токтоду. Ошентип мени мокотушту. Против самых упертых принято решение применять нечто большее, чем дар убеждения. Илья Лукаштын айтымында анын атынан социалдык тармакта жазылган радикалдык арыздар калп. Ал гей активист эмес, бирок азыркы күндө аны дал ошондой атап, өлкөдөгү өсүп жаткан гомофобиянын тегерегинде каршылаштар менен күрөшүүнүн ыкмасы катар колдонууда. И все это связано с одним единственным. Тилекке каршы коркутууга дуушар болгон өмүрү үчүн кооптонгон мен жалгыз эле болбойм. Атайын ушундай жагдай түзүлдү. Анын баары бир маселеге байланыштуу. Биздин бийликтин алсыз кудуретсиздиги, Кремлдин талаптарын кың деп аткаргандыкта. Бул дагы деле улана берет. Чындыгында кийинки кезекте Freedom House эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлчүлүгүнүн кызматчылары болду. Ош шаарында жүрүшчүлөр бул уюмдун жумушчу өнөктөштөрү менен болгон жолугуусун бузган. Алар өз аракеттерин Freedom House батыш баалуулуктарын Кыргызстанда таңуулайт. Тагыраак айтканда гей менен лесбиянкаларды пропагандалоо менен алектенет. Ошого каршы чыгуудабыз деп түшүндүргөн. Freedom House өкүлчүлүгүнүн башчысы Аскат Дүкенбаев укук коргоочулардын болбой калган жолугушуусу ЛГБТ коомчулугуна эч тиешеси жок болчу деп билдирди. Бирок жүрүшчүлөр маекке макул болбой, ал эми милиция укук коргоочуларды коргогон жок. Не провоцировать дальнейший конфликт, мы просто перешли в другое место, в офис Интербилим. Уюшулган топ биздин жолугушууну бузуп, мейманканага басып кирип келди. Анда турган милиция бизди коргомок тургай кыймылдаган да жок.
Ал эмес тигил адамдар бизди чыгып кеткиле деди. Аркабыздан кууп барышты. Биз алардын өкүлдөрүн жолугушууга чакырдык. Алар баш тартты. Аларды жолугушуу тематикасы кызыктырган жок. Алардын максаты жолугушууну бузуу гана болду. Пытался им объяснить, чем занимается Freedom House. Мы их представителей приглашали, они отказались. Это о чем говорит? Их не интересовала тематика нашей встречи вообще. Им была дана установка сорвать нашу встречу. 12 мартта Бишкектин борборунда 100га жакын адам гей үгүттөөгө каршы акция жүргүздү. Ага жооп катары Кыргыз парламентинин 2 депутаты салттуу эмес сексуалдык карым-катнашты колдоо 1 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазаланат деген мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Укук коргоочулар парламентарийлердин бул чечимин сынга алып, 90-жылдан бери гомосексуалдуулук Кыргызстанда кылмыш эместигин эске салышты. Я думаю, что сейчас Алардын бир максаты эптеп эле бир шылтоо менен биздин жолугушууну бузуу болгон. Азыр гейлерге каршы үгүттөө, укук коргоо кыймылын өлкөдөгү демократия, парламенттик тутумду солгундатуу үчүн деле колдонулууда. демократию, парламентскую систему нашей страны. Укук коргоо коомчулугу өзүнүн тынчсыздануусун Кыргыз Республикасынын парламентине багыттап, улуттук жана экстремисттик чакырыктарды колдонууну токтотуу, адам укугун басмырлоочу Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына туура келбеген мыйзам долбоорун чыгарууга каршы чакырык жиберди. Саясатчылар менен жарандык сектор жаңы мыйзамдар жөнүндө талашып тартышкыча, адистер Кыргызстандагы моделдик мыйзам чыгаруунун келечегин талкуулайт. И когда пытаются вот такие законы фактически нам навязать, тыюу салуучу либералдуу маселелерди бизге таңуулаганда ал жасалма көрүнөт да эч алдыга жылбайт. Бирок ал мыйзамдар менен кээ бир адамдар колдонуп кетиши мүмкүн. Эмне себептен? Анткени алар абдан кенен түзүлгөн. Мисалы, үгүттө ар бир сөздү үгүт катары колдонсо мүмкүн, бирок тыюу салуучу чаранын оң жана терс жактары болот. Потому что они, как правило, сформулированы настолько широко, да, вот, например, что такое пропаганда? Любое высказывание можно воспринять как пропаганду, да? Вот. Хотя нас защищает Конституция, говорит, что у нас есть свобода слова, но тем не менее...